Тайм банкка салганга бөлүп кой, мынча процент мындай кыл деген бөлүштүрмөлөр бар го. Экономист элдер деле ошентип жашайбы? Замминистр экономика болгондо Кытайга барып инвестиция чакырам деп, монти 5-6 Кытайды чогултуп алып, бизге келип завод кургула тиги бу десем. Азыркы бийликтин эмгегине, иш аракетине болгон маңыз кандай болуп атат экономикалык жактан? Өтө туура эмес, аша чагып келсе, площадька чыгып, бир аз митинг кылып коюш бул нормалдуу нерсе. Элдин канчалык деңгээлде ойгонуп койгонбогонун баамдадыңыз? Супер президенттик өлкөдө жашап атабыз. Азыр мыйзам күч эмес, эң башында турган адам күч да. Атан көрөй, ушу мугалимдерибиздин деңгээли бийик боло албаса, балдарыбыздын деңгээли кандай болот деген нерсе болуп атат да. Үйгө жатып эле акча тап, сен байыгың келе. Кел мага $10,000, мен сага квартира подарок этем этем деп да. Жок, саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн ушул экономика, финансылык сабаттуулук тууралуу дагы сүйлөшүүбүз керек экендигин түшүндүм. Анткени Кыргызстанга, кыргыз элине бир аз сабаттуулугубуз жетишпей аткансыйт. Анан элдер дагы абдан суранды. Ушул жаатта көбүрөөк программа жасап берсең, биз акчаны туура пайдаланганды үйрөнсөк деген сыяктуу жана башка кызыктуу темаларга сөзсүз түрдө баш багабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн менде мейманда экономист Элдар Абакеров. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Элдар мырза, бул элдердин суранычы менен дагы ушул акча, каржы, аларды туура сактоо, көбөйтүү деген сыяктуу темаларга дагы сөзсүз түрдө баш бага кетсек абдан жакшы болмок. Негизи эле ошо кыргыз элинде бир аз финансылык сабаттуулугубуз аксап атат. Акчаны той топурга, анан кредит алып той өткөзүү деген тема бизде абдан бийик туруп атат. Ушул жаатта экономист катары көз карашыңыз жана элге кеңешиңиз. Эми той деген бул ачык эле айтайын, бул ресторан ээлерин байытуу. Экономик көз караш менен болду. Ал жерде бир туугандык мамиледе эле ошончолук бир өзгөрүп кетет дегенге деле ишенбейм. Анткени ал бир дежур мероприятие болуп калды. Мындай айтканда, барасың, көрүшөсүң, акчаны бересиң, тамагыңды жейсиң, анан ашказаның кыйналып, анан барып кечке маал 10-11-12лерде барып жатасыңбы, жатпайсыңбы. Кыскасы, өзүңдү да кыйнама, бюджетти да кыйнама. Менин оюмча, момундай ысырап той топурдан биз кыргыздар баш тартышыбыз керек. Анан мен деле деги деле барбайм. Мындай катуу бирөө суранып эле чакырбаса, барбаганга аракет кылам, барсам деле акча деле апарбаганга аракет кылам. 1-2 миң сом берсем берем, бербесем, эми кээ бирде ата апаңды сыйлаган үчүн алар катуу айтса, мына бояка 5 миң сом берип кой деп катуу кыйнаса, эми ата апаңды сыйлаган үчүн берип коесуң да. Анткени мен айтам, мен ага бергенде ал мага карыз болуп калат. Кийин мен аны чакырсам, ал ошону алып келиш керек экен. Мен билем, ал кыйналат. Бири-бирибизди кыйнабай эле жашабайлыбы. Эгер мен ага акча бергим келсе, жардам катары, мен аны той топурсуз эле барып үйүнө көрүндүк катары же дагы бир нерсе катары берип коем. Мен оюмча бул тойго көз караш такыр өзгөртүш керек. Кыргыз калды өзгөртөбү. Бата алгысы келсе, жакын адамдардан чыныгы, ыкласы менен эле алып койсо, Мына мен биз ата энебиз менен чоңойгон кезде биз үйгө эле чакырчубуз. 20-30-40 адамды чакырасың, коюң соёсуң, тамагыңды бересиң. Бир аз апаң мүмкүн кыйналат, тамак аш жасап үйдөн же. Эми азыр ал деле көйгөй эмес, жалдама поварлар бар. Идиш аяк жугуш автоматтар көбүндө деги бар. Ушу үйүңө чакырсаң эффект көбүрөөк болот. Мен мындан бир 2-3 жыл мурун жакын жана өтө жакын эмес досторумду чакыргам үйгө, бир 20-30 кишини. 2-3 жыл болду, бүгүнгө чейин эстешет. Ушундай үйүңдө сонун отурдук, анткени биз мындай оюн зоог уюштурдук, балдарыбызды кызыктырып, аягаларга оюн зоог уюштурдук. 2-3 жыл өтсө да баарын эсимде бар. Дагы бир жакшы чакырып койбойсуңбу деп. Биз лучше ошентип чакыралы бири-бирибизди. Анан ал жерге бирөө акча алып келеби, алып келбейби, ал менин оюмча ал мааниси жок. Анан бизде ажылар шеринеси деген бар. Мен мындан бир 10 жыл мурун ажыга барып келгенде биз бир 10-15 киши шерин ойнойбуз ай сайынчы. Эч ким акча чогултпайт.
болгону бир киши тамак берип коет башкаларгачы. Жөн эле көздөшүп, көрүшүп, акыркы кабарларды алмашып коебуз 10-15 киши. 1 саат, максимум 2 саатта чай чейбиз, тарайбыз, болду. Менимче ушундай форматка өтүшүбүз керек го дейм. Сон кредит алып анан той бергендерге эмне дейли? Курнамыстык, акылсыздык, иррационалдык деген сөздү колдонбой эле коелу. Бул анткени менде өз башыман өткөн 2004 Караколдон үйлөнгөндө ата-энем квартираны сатышкан. Ошол кезде Караколдо биз чоңойгон өмүр бою квартираны сатып тойго жок кылып сатышкан. Андан тышкары да мени бир 1-2 миң доллар карызга киргизип, мен ал карызды да кийин 1-2 жыл жаап жүрдүм да. Болбосо өзүм жаңы эле университетти бүтүп, мына жаңы кечээ эле студент болгон кезде ошентип бир кезде кыйнашкан. Бул деле курнамыз кереги жок нерсе. Эми ал 40-50 киши менен өткөзүп кой. Эми келинчегиң ошончолук кааласаң, макул бир лимузинди жалдап кой, көңүл үчүн, келечек үчүн, сүрөт үчүн болду. Анан жанагы 200, 300, 400 кишини чакырып, карыз алып, кийин карызды жаап отуруп, мындай айтканда ал жаштардын келечегине бир жакшы салым эмес, тескерисинен балта чаап атасың да, аларды карызга батырып, эми бала ал эмне болсо да ал карызды жапканга аракет кылат, кыйналат, мигрант болот. Эрден ар кайсы түрлүү жамандык нерселерди көрөт. Мен деле мигрант болуп көргөм, мен деле Россияда деле, Казакстан көп өлкөлөрдө жашап көргөм. Ал мигранттын турмушу оңой эмес да. Ысык суук дегендей. Сон Элдар мырза, мына акчаларды колубузга, айлыгыбызды алдык. Анан кээ бир адамдар айлыкты 10 күнгө жеткирбей эле, же 10-15 күнгө жеткирбей эле жоготуп салышат дагы, анан карыздай башташат да. Баягы байлардын немелерин, китептерин окуп турган болсоң, курстарга бара турган болсоң, ал айтат го, сөзсүз түрдө эң биринчи айлык алгандан кийин мындай чогултканга, атайын банкка салганга бөлүп кой, мынча проценттен мындай кыл деген бөлүштүрмөлөр бар го. Экономист Элдар деле ошентип жашайбы? Ошентишибиз керекпи? Мен жаңы жумушка киргенде бир 6 жыл ошентип жашадым. Ал кезде мен эртеден кечке жумуштамын. 9-да барам, кечке 6-га чейин отурам, айлык алам. Анан айлык алганда, эми айына аласың. Ошол кезде Алматыда иштеп бир 100 миң теңге айлык алсак деп коелу. Ошонун бир 10 миңине мен жаныбызда улуттук банк бар болчу, Казакстандык. Ошол жерден барып алтын тыйын сатып алчумун. Мындай тыйындар эсимде бар азыр. 5-6 миң теңге, 7 миң теңге, анан сдачасына 1-2 миң теңге күмүш тыйын сатып алчумун да. Анан үйгө барып бир шкафтын түбүнө жее бергем. 6 жыл ошонте бергем. 6 жыл ошонте бергем, анан 6 жылда санасам бир 25 миң долларга жакын жалпысынан алтын алып коюп турмун. Кийин көчүп кеткенде мен ал алтынды деле ташыган эмесмин, анткени мен өзү жашаган үйүмө иним калып калган, иним жашай берген. Анан иним дагы 5-6 жылдан кийин көчөм деп чыктым. Жалпысынан бир 10 жылга жакын убакыт өттү да. Анан ал көчүп атканда, байке, бу жерде тыйындарың жатыптыр. Эмне кылайын? Мен барып санап көрчү дегиз. Ошо улуттук банк кайра эле сатып алат тыйындарды бүгүнкү баа менен, базар баасы менен. Анан эсептесе бир 70 миңден ашык акча болуптур. Мындай айтканда 2 эседен көп өсүп кеттиптир. 70 миң доллар болуптур. 25 миңге алган нерсе бир 70 миңге жакын акча болуп. Сонун болду, мен ал акчага Бишкектен квартира сатып алдым. Демек бул нерсе иштейт экен. Бирок акча түрүндө турбаш керек. Акча түрүндө турса ал күйүп кетет. Инфляция жеп салат акчаны. Жер сатып алсаңар болот. Жер ал баасы да оңой менен түшпөйт. Бирок анан анча-мынча салыгын төлөшүңөр керек, көз салып туруш керек. Шаарга жакын жер болсо, же шаар болсо, жердин баасы тезирээк өсөт. Алыс жерде анча жер тез өспөйт, өспөй да коюшу мүмкүн. То есть аны мындай шаар өсүп аткан жерлерден, Бишкек, Ош мүмкүн. Ошондой жерден алыш керек. Же антип кыйналгың келбесе, жана мен ыкмам менен эле биздин улуттук банкта деле сатат ошол алтын эмелер, кичинеси бар, чоңусу бар, мындай каражатыңа жараша алып, жие берсең, бала чакаң келечегиңеби, бала чакаңа квартирага, окуусуна ушинтип чогултса болот. Анан бул толугу менен мусулмандарга да бул ыкма жагат, бул халал да. Бул жерде пайыз жок. Ошол
А башка мындай инвестиция кылып, аны муну дегендергечи акция сатып алып, Аны да кылса болот, бирок анда жакшы түшүнүк керек. Бизде мен билгенимен Freedom Finance деген бар организация, могул эмеде Вечный огонь барго, Ибраимов көчөсүндө, ошол жерде жайгашкан, жана Виктори деген имаратта. Эми ал жерге барсаңыздар, алар өзүлөрү түшүндүрүп берет. Минималдуу түрдө мынча акча аласың, берсеңер болот. Анан биз силердин акчаларга бул акцияларды сатып алабыз. Бирок мынча комиссия бизге төлөйсүңөр. Эми аны менен бир аз алектениш керек, окуш керек, кызыгыш керек, анан башташ керек. Дароо эле барып баштап ийген бир аз кооптуу. Анткени туура эмес акцияларды алып алсаң, акчаң күйүп кетет. Бирок ал жерде Freedom Finance жана башка ошого окшогон брокерлер бар, профессионалдуу. Алар менен сүйлөшсөлөр баарын айтып берет. Кыргызстанда бул эми пайда боло баштаган тармак, мурун жок болчу да. А криптовалюта деген түшүнүк азыр жаңы кирип атат. Бул түшүнүк. Мен чынды айтайын, криптовалютага мен кызыккан да эмесмин, азыр деле кызыгуум жок. Бир-эки жигитти тааныйм, жакшы байып кеткен. Алар бир биткоиндерди бир арзан кезинде алып, кийин өтө кымбат сатып, бирок көбү күйүп кеткен. Мен тааныгандар 90% күйүп кеткен, бир-экөө эле бар байып кеткен. Ошо бир-экөөнү карап эле калгандар алып атат да. Мен оюмча бул жерде риск өтө чоң да. Банкта мисалы үчүн акчабызды кайсы валютада сакташыбыз керек, депозитке коюшубуз керекпи? Эме мусулмандар албетте депозитке койбойт, пайыз депозитке. Бирок азыр ислам депозиттер деле пайда боло баштады. Мен билгеним Эко Исламик, АКБ-да бар, ислам терезечесинде, ислам принциптери менен иштеген. Болот салса. Бирок акча күйүп кетет. Инфляция менен күйүп кетет. Анткени инфляция акчаны тез жейт да. Былтыр официалдуу түрдө 15% болду инфляция, бирок көп продукттарга мен байкаганыман 30-40%га чейин товарлардын баасы кымбаттап кетти, ама эл деле көрүп атат да дүкөндөнчү. Эми дагы бир вид бар инвестиция, ал түз инвестиция. Бирөөнүн компаниясына, тааныш, тууган, досунун компаниясына инвестиция кылуу. Эгер сен көзүң жетсең, что ал чынчыл, аракетчил адам, алдабайт, эч качан урдабайт, сен салган акчаны толугу менен иштетет. Бирок албетте риск бар. Толук кандуу иштесе деле ал бизнес туруп кетеби, турбай кетеби деген суроо бар. Риск бар. Бирок туруп кетсе, жакшы кирешеге ээ болосуң. Турбай кетсе, эми акча күйүп деле кетиши мүмкүн. Биз кыргыздар ошону үйрөнүшүбүз керек. Бири-бирибиздин бизнесибизге инвестиция кылганы үйрөнсөк, экономика тез бутка турат да. Бирок мунун үстүнөн дагы бир түз инвестиция кылган фонддорду көбөйтүш керек Кыргызстанда. Азыр мен билгенимен Highland Capital эле бар. Эми аны өтө тажрыйбалуу Чолпонбек деген Гарвардты бүткөн жигит ачкан. Эми алар профессионалдуу түрдө иштеп атат уже 5-10 жылдан бери. Бирок ага окшогон дагы көптөгөн фонддор болсо, биз бири-бирибиздин бизнесибизге инвестиция кылганы үйрөнсөк, Кыргызстандын ишкерлери тез бутка туруп, баарыбыз кирешеге ээ болобуз да. Бул оңой жол эмес, бирок буга барыш керек. Кыргызстанга инвесторлор келгенден аябай чогулушат да. Анан бир тааныш түрк адам ушул экинчи Кыргызстанды желкемден чуңкуру көрсүн деген боюнча кетти. Анткени 2 миллион доллардай акчасын жедирип алды да бияктан. Ала албай калды. Анан ушундай абал болуп атса, саясатта туруктуулук жок болуп атса, биз кантип сырттан инвесторлорду чакырабыз? Бул негизи бийликтин негизги иши да. Бирок негизги иши жанагындай агентство инвестиция ачуу эмес. Агентство инвестиция ал жөн эле бир кооз терезе. Үйдүн ичинде эмне болуп атат, бир Кудай билет дегендей да. Бу жерде кооз терезе жалып турат. Сулуу келгиле бизге инвестиция кылгыла. Ичине кирсең жанагындай таарынган түрктөр түкүрүнгөн, экинчи келбейм бияка. Мен деле кезинде замминистр экономика болгондо Кытайга барып инвестиция чакырам деп моунчу 5-6 Кытайды чогултуп алып, бизге келип завод кургула, тиги бу десем, мени карап, Элдар койчу деди да. Эмне десем, уже силерге барып уже күйүп уже экинчи жолугус болгонбуз деди да. Бул түрк эмес эле, дагы калктар муну башынан өткөн. Канадистерди көргөм ошенткен, американецтерди көргөм. Демек биздин бийлик ал жагынан өз ишин кылбай атат. Бул эмне? Бул биринчиден мүлктү коргоо. Бир кафеде отурабыз. Эгер бул
бийлик кол коюп берген документ, госакт менен берилген документ болсо, бул кол тийгиз болуш керек, бүттү. Кызыл китеп жериң, имаратың, 1000 киши аракет кылса дагы бул кол тийгиз болуш керек. Эгер бул жагын камсыздай албасак, калган сөздүн баары ал бештейин куру сөз болду. Бул бир. То есть мамлекеттин берилген документи, ошо жеке менчик, кызыл китеппи же башка техпаспорт, ал мындай кол тийгиз бир күчтүү бир нерсе болуш керек да. Ошол бул эң базалык бир шарт десек болот. Андан тышкары сот системасы. Эми ар кандай болот. Кээ бирде мамлекет келип салыкты төлөбөй койдуң дейт. Кээ бирде милиция, ГКМБ келет. Кээ бирде бизнесмен менен соттошуп калат. Сот акча алгыс, таза сот система болуш керек. Биз муну оңдой албасак, кайра эле бизге инвестиция келбейт. Анткени мен деле башыман өттү, бир китаецти бизди 3-4 органда иштеген кишилер кыйнап, 3 ай эч себепсиз эле түрмөгө отургузуп, болбосо ал бир 1-2 миллион доллар инвестиция кылып завод курган да, 100-ден ашык кишиге жумуш берген. Ошондой кыйнашты, акыры ал түкүрүнүп мен ушу силердин өлкөгө келген күндө ушундай экинчи эстегим келбейт деп кеткен да. То есть биз ошол мүлктү коргоо системасын, сот система, күч органдардын бардак беспредел системасын, андан эми каралар деп да койсо болот, ал кылмышкерлер дагы эми алар кызылдар эметип ал системаны да эметсе, ошондо гана биз мындай айтканда кооз терезеден чыкары үйүбүздү ичи уже порядокко келип калат да, уже уялбай анда чакырат. Эгер аны кыла албасак, мен азыр корком. Бирөө келип, Элдар мен Кыргызстанга акча салат элем деп сырттан бир чет элдик бирөө айтса, мен келип сал дегенден корком, анткени 1-2 жылдан кийин жанагындай нерселерге кабыл калса, ал мени кийин сөгөт. Сен акмак турбайсыңбы, калпчы мени каяка алып келдиң депчи. То есть ошонун үстүнөн иштеш керек. Бул бийликтин негизги ролу. Эгер аны кыла албаса, калганын баары бештейин. Азыр сиз азыркы тапта мындай бизнес менен, ишкерлик менен алек болосуз го. Анан өзүңүз ишкер катары бул өлкөдө ыңгайлуу эле болуп атабы? Мындай бардык эле мүмкүнчүлүктөр барбы? Эми Кыргызстанда кыргыз болуп төрөлгөндөн кийин эми экинчи Кыргызстан жок өзүнчө. Ошон үчүн ачуу болсо дагы, даамы кээ бирде суук болсо дагы баарына чыдап биз кылып атабыз бизнесибиздичи. 2-3 тармакта мен 15 жылдан бери ашык бизнес кылып эле жүрөбүз. Швейный тармакта иштейбиз, кафе иштеттик, клиника иштетип көрдүк, курулуш тармагында иштеп көрдүк. Кээ бир тармактар өтө кыйын. Курулуш тармагы бул өтө коррупциялашкан тармак. Ар бир кагазды жылдырыш үчүн бирөөгө акча бербесең жылбайт. Жанагындай түрлүү органдар келип сени коркутат, түркүтөт, акча сурайт. То есть курулуш тармагы мындай эң коррупциялашкан тармак. Кийим тигүү тармагы шүгүр тынч. Ал жерде башың оорубайт. Ал жерде главное сапаттуу тигиш керек, айлык элге убагында бериш керек. И ошол Россиябы башка өлкөлөрдө сатканы билишиң керек. Бирок ал жерде эми коррупция жок эсе. То есть тармакка жараша. Бирок албетте кийим тигүү тармагында курулуштай чоң акча жок. Андайда обороттор, андайда. Бирок эми рисктер бүт эле жерде бар. Эми кафени иштеткендер эми бул ээси же повар болуш керек, же эртеден кечке өзү бүт баарын текшербесе, албетте бул кафени иштеп кетиши кыйын да. То есть эми ар бир тармактын өйдө ылдыйы бар. Бирок иштесе болот. Бирок чоң масштабта чоң бизнес кылыш Кыргызстанда тилекке каршы өтө кооптуу. Бул анткени мен жогоруда айтып калган сот система, мүлктү коргоо системасы. Мен азыр көптөгөн мисалдарды билем. Жерлерди сатып алышкан, завод курам, же дагы бир нерсе курам деп, анан прокуратура же ГКМБ келип ал жерге кол салып атат. 93-жылы ал жер туура эмес, берилип кетиптир. Менде эмне күнөө, айланайын, мага чейин 5 киши алмашыптыр. Мен мигрант болуп акча таап келип, акчама сатып алгам ал жерде. Менде эмне күнөө, 93-жылы ошо бирөө туура эмес кол койду, мен кайдан билем? Мен болбосо кызыл китеп турат колунда. Тилекке каршы акыркы 2 жылда ушул нерсенин баары өтө катуу күчкө кирип кетти. Биз муну срочно токтотпосок, азыр Кыргызстандын инвестициялык, акыры бюджеттик бүт абалын дагы эле такыр ылдый кетиребиз да. Сиз президентке талапкер болдуңуз учурунда, анан азыр болсо ошо бийлик келди, орношту.
азыркы бийликтин эмгегине, иш аракетине болгон маңызы кандай болуп атат экономикалык жактан? Биринчиден биз элге эмени түшүндүрүп беришибиз керек да. Бийликтин ролу эмнеде, элдин ролу эмнеде. Анткени бул баарыбыздын өлкөбүз. Бийлик деген бул ким? Бийлик мына биз бу жерден 4 кыргыз чогулуп алдык дагы, биз баарыбыз кыргыз экенбиз. Кыргызстан деген өлкө түзөлү деп. Анан биз бирөө бизди коргош керек, бирөө бизди дарылаш керек. Баарыбыздын балдарыбызга бир мугалимди алып жалдап окутушубуз керек деп ортого акча чогултуп, биз келсе мугалим бер, сен милиция болуп бер деп ошолордун айлыгын чыгарып берип атабыз. Анан ошолор милиция чыныгы кылмышкерлерди кармасын, мындай нормальный жүргөн адамдарды кармап түрмөгө камап салбасын деп, анын үстүнөн жана сот система, президент баарын коюп атабыз да. То есть ошол көз караш менен караганда азыркы бийлик кандай иштеп атат деген суроо да. Менин оюмча коррупция өсүп кетти акыркы 1-2 жылда. Көп тармакта өсүп кетти. Күч органдар тарабынан, көп жагынан. Анткени биз акыркы 10 жылда эл парламентаризм дегенде жаман көрөт, жана партия, силер мындай. Бирок көп жетишкендик болгон. Айтыш керек, ушул 2011-12 жылдары айылга барсаң, 5 үйдүн бирөөсүндө машина болсо, азыр ар бир үйдө керек болсо 2 машинадан болуп калган. То есть парламентаризмдин берекеси чоң болгон. Анткени бирөө дагы мен баарыңардан кыйынмын, мен баарын чечем деген эмес, баланс болгон. Атамбаев президент болуп, кебинде ашыкча президент болуп, сот системасына журналисттерди камаган учурлар болгон, бирок такыр эле терең кирип кеткен эмес. Азыр супер президенттик өлкөдө жашап атабыз. Азыр мыйзам күч эмес, эң башында турган адам күч да. Мен кааласам муну кылам, мен кааласам тигини кылам. Тилекке каршы тарыхтарды изилдесек, жалгыз эле Кыргызстан эмес, мейли акыркы 100 жыл алалы, 1000 жыл алалы, диктаторлук өлкөлөр эч качан өнүгүп кеткен эмес. Бул болбогон нерсе да. Бул өтө убактылуу түрдө бир аз кооз көрүнөт, а жалпысынан мыйзам эмес, адамдын сөзү күч болгон жерде адилеттүүлүк болбойт. Ошо анткени ал адам периште болсо дагы, анын жанында туугандары бар, баарынын ооздору бар, достору бар, анан көптөгөн шумпайлар бар ар бир өлкөдө, анын ичинде Кыргызстанда да бар. Баары эле бийликке жабышат, сен жакшысың деп сөзүн табат, алдайт же башка кылат дагы, анан бир жылуу жерлерди ээлеп алып, анан элди кыйнап, элден акча табат. Бул диктатор системада ошентип иштеген үчүн, бул диктатор системалар эч качан өнүгүп кетпейт. Диктатор эмес, мыйзам иштеген өлкөлөр тез эле бутка турат. Анткени адилеттүүлүк бар жерде эл дагы окатын мындай чын жүрөктөн жакшы кылат, аракеттенет, анын окатын эч ким талашып албайт, күчкө салбайт, коркутуп үркүтпөгөн үчүн адилеттүүлүк бар, баланс бар өлкөлөр тез бутка турат. Биз менин оюмча азыр кайра эле тиги системадан мурунку системага кайтып, ошону үйрөнүшүбүз керек. Бизде айыл өкмөттөрдү эл тандаганы үйрөнүп калган. Башында кыйналган. Туура эмес айыл өкмөт тандап алса, караса ал же ууру, же калпычы, же колунан эчтеке келбейт. Бирок 1-2 жолудан кийин эл түшүнүп калды. Мону тандаса болот, бул иштейт. Байкасаңыздар, мурун уже ар бир айылга барсаң, ой, биздин айыл өкмөт молодец, мына свет койду, жол оңдоду, мына арыкты оңдоду деген сөздөр боло баштаган. Азыр айылдарды кыдырсам, андай нерсе жок. Анткени айыл өкмөттү эл койбой калды. Айыл өкмөттү бийлик коет. Акимди бияк бийлик коет, президент. Аким айыл өкмөттү коет. Азыр айыл өкмөттөр дейт, ошол борборлордо акимдер менен чай ичип эле жүрөт дейт. Эл менен иши жок, анткени элге көз каранды эмес. Эл аны тандабайт, башы оорубайт да. Эл мадемек турсун кыйкырып ыйласын, мен эмне чечем бар дейт. Мени аким коет, мен барып акимге чай берип койсом, ишим жүрө берет дейт. Болду дейт. Бул демек бул система иштебейт. Биз кайра эл өзү тандоо системасына өтүшүбүз керек. Айыл өкмөттөрдү, мэрлерди, Ош, Бишкек шаарынын мэрин эл өзү тандап баштаса, ишенип койгула, Бишкектин маселелери тез эле чечилет. Ыш маселеси дагы, коомдук транспорт жана башкаларды эл аны бир сөздөрүнө ишенип тандайт, анан ошого жараша мэр иштейт элдин алдында. Анткени сөз берген, анан эл баарын карап турат, эмне кылдың, кылган жоксуң. Азыр мэрди кайра эле бийлик койгон үчүн эл менен иши деле жок да.
Бийлик менен эсептеше берет. Бийлик менен эсептеп анткени сени ким жумушка койсо сен ошого баш ийип, ошонун көзүн карайсың да. Бирок кызматың негизи элге болгондуктан сени эл тандаган бул туура система да. Булардын баары экономикага кедергисин тийгизип атат. Ооба. Экономикалык жагы саксап атат. Дегиңиз келип атат. Албетте, бул мындай да үйдүн кожоюну жакшы болсо, үй дагы жакшы болот да, таза болот, оокаты жүрөт. Мындай айтканда, кожойкеси жакшы болсо дагы уyu убагында саалат, жана башка дегенде эле өлкөдө эле ошондой. Эгер ал жерде кожоюн жооптуу, кожоюн дегенде эми 7 миллион Кыргызстанга бир кожоюн болгону ал туура эмес. Ар бир айылдын өзүнүн кожоюну болуш керек, айыл өкмөтү болуш керек, шаардын мэри болуш керек. Ар бирөө өз ишине ошо чөлкөмдө кайсы элдер жашаса, ошолорго толугу менен жооптуу болуш керек. Ансыз бул система иштебейт. Баягы баягы туура адамды тандаш үчүн анын дагы аң сезими бийик болуш керек экен. Ойгонгон эл болуш керек экен. Өзүңүз ошол шайлоолорго катышып келатасыз, акыркы убактарда элдин канчалык деңгээлде ойгонуп, ойгонбогонун баамдадыңыз. Биз жетилип баратабызбы? Менде ушундай бир ой келип кетти. Ушул 2010 революция болгон кезде эл кыйла эле ойгоорок болчу, аң сезим бийик болчу деп, биз түшүп кеттикпи деген ойго келдим. Билбейм эмне менен таасири болду. Мүмкүн могу соцсеттердин, адамдар кереги жок нерсеге убактын көп коротуппу. Ушундай бир жоопкерчиликсиздик, ошол акыркы жанагы Жээнбеков учурундагы шайлоолор же башка шайлоолордо элдин сатылганы, келечекке ушундай бир өтө шалакылык кылып, жоопкерчиликсиз мамиле кылган, эми бул өтө жаман. Жаман дегенде ал бирөө үчүн жаман, ошол адамдардын өзүнүн башына эле тиет. Адилетсиздиктен бирөө камалат, көчөлөрү лай болот, чөнтөгү жукарат, күч органдар келип камап салышы мүмкүн, мигрантка айланышы мүмкүн, жумушсуздук. Муну баары эле өз башына тиет. Эми Алла Таала ушундай жаратып коюп турат. Кандай болсоңор ошондой башкарыласыңар депчи. То есть мындай жоопкерчиликтүү, күчтүү элге жоопкерчиликтүү, күчтүү бийлик келет. Алсыз, саткын элге алсыз, саткын бийлик келет. То есть бул мындай күзгү да. То есть бийлик асмандан түшүп калбайт да. Бийлик арабыздан эле чыгат. Арабызда кандай адамдар бар? Билимдүүсү бар, билимсизи бар, уурусу бар, чынчылы бар. Маселе кимибизди тандайбыз. Болгон ошол эле. Эл качан жоопкерчиликтүү болуп, жоопкерчиликтүү жакшы бир тандоо жасаганда, ошондо күчтүү жетекчилер келип, жашоо тез-тез жакшы жакка өзгөрөт. Ал болбосо кайра төмөн жакка кетет. Бул боло турган нерсе да. Бирок тамдап анан иш бүтөт дегенде ал болбогон нерсе. Сен миң кооз, кыйын, чынчыл, мэрдиби, же билбейм, депутатты шайлаган күнү анын артынан эл карап туруш керек. Эми эл дегенде албетте 7 миллион эл баарын карай албайт, бирок арасында бир активисттер болот. 1%, 10дон бири, 100дөн бири болушу мүмкүн. Ошол келип, кандай? Чөнтө сен акча урдаган жоксуңбу? Бюджеттеги миллиардты туура колдондуңбу? Тиги күнөөсүз адамды түрмөгө отургузган жоксуңбу? Деп туура эмес кылып атса кыйкырып туруш керек. Эми албетте бул катмардын эң чоң ролу бул жерде журналисттер да. Жана сөз эркиндиги дегендин мааниси ушул жерде. Эл муну түшүнүш керек. Ооба, журналисттин деле түрү бар. Кээ бирлер акчага жалданып алдап коюшу мүмкүн, бирөөнү жамандап коюшу мүмкүн. Бирок мындай айтканда эми сиз эт бышырсаңыз шорпо анын деле эмеси чыгат. Үстүндө кири көбүгү чыгат. Эми андай нерсе боло берет. Бирок ал көбүгү үчүн толугу менен шорпону төп салбаш керек да. Ошон үчүн сөз эркиндик деген журналисттер өтө маанилүү биздин коомдо. Бул адилеттүү, адилетсиздик болуп атканын баарын жеткирип, маалымат чыгып турса, ошондо бийлик да карайт. Демек тетиги Баткенде бир прокурор же тетиги билбейм, көлдө бир милиция көрсө коррупция кылып атыптыр, тигини сабап коюп атыптыр, тиги бизнесмен тигини алдап коюптур деп, наоборот бул маалыматты колдонуп, ошону оңдоп иштегенге бул жакшы да. Анткени сен 7 миллион элден сага маалымат кайдан келет? Сен астыңда иштегендер алар эч качан сага жаман нерсени айтпайт, алар коркот сенден. Аны коркпогон журналисттер, активдүү жарандар айта алат. Ошон үчүн биз жанагы сүйүп же сүйбөгөн батыш
өнүгүп баратат. Аларда сөз эркиндиги бар, активдүү жарандарга эч ким эч качан кол салбайт, бийлик эч качан аларды камабайт. Анткени алар акыры эл үчүн кызмат кылат. Анан бийлик деле эл үчүн кызмат кылат. Булар өкөтейин эле эл үчүн кызмат кылып аткан үчүн булар керек болсо укуктары деле тең да. Болгону бийликте мыйзамдуу бир эмелер, полномочиялар көбүрөөк. Айырмасы ошол эле. То есть биз бийликти бир мындай өйдө жакта бир кудай ошол баарын чечет деген ойдон кайтыш керек. Булар кызмат кылган, элге кызмат кылган жалданба кызматкерлер. Ошол эл ошону качан түшүнгөндө гана бир өзгөрө башталат да. Түшүнбөсөк, тилекке каршы кыйын боло берет. Бизде ошол бийлик менен эл мындай камыр жумур боло албай атабыз да. Биз дайыма бийлик башка жакта, эл башка жакта. Эл өзүн дайыма төмөн коет. Беркилерди сиз айткандай эле кудай кылып үстүгө коюп алабыз дагы, ошолордун этегине сыйынганды көбүрөөк жакшы көрөбүз. Биз качан гана өзүбүздүн баркыбызды, баабызды билип, ошол бийлик бизге кызмат кылыш керек дегенде, анан башкача көз караштар, ар бир адам өзүнүн укугун коргоп, ар бир адам өзүнүн каалоосун талап кылуу, анан ошондо гана ойгонот го деп ойлойм да. Бул жерде 70 жылдык Совет Союзунун таасиринен дагы эле чыга албай атабыз да. Биз ал кезде бир аз Кыргыз жана башка советтик өлкөдө элдин баары байкуш болуп калганбыз да. Тетиги баарын Москва чечет, биз эчтеке чечпейбиз, каалаганын камайт, каалаганын согушка жиберет, жана башка деген ойго батып калганбыз. Ошондон дагы эле чыга албай атабыз. Жок, уже 30 жылдан ашты, ал Совет Союз жок. Биз Кыргызстан ар бир кыргыз, ар бир Кыргызстандын жараны толугу менен өзүбүздүн өмүрүбүзгө жооптубуз. Бала чакабызга, келечегибизге ошону түшүнбөй атабыз да. Мен могу интернеттен бир жакшы видео көрдүм, ушуну бир көрүп койсо болот да, 1 эле мүнөттүк видео. Для тренировки блок нужна стеклянная банка и крышка. Блок помещают внутрь банки и закрывают ее. Затем оставляют на 3 дня. Когда же банка открывается, ни одна блоха не может выпрыгнуть из нее. На самом деле, блоки никогда уже не смогут прыгнуть выше уровня, установленного им крышкой. Их поведение теперь неизменно до конца жизни. И даже при размножении их потомство будет следовать их примеру. То есть биз өзүбүздү чолок кылып койгонбуз да. Тилекке каршы ошондон дагы эле чыга албай атабыз. Жок, биз соонун өнүгө турган өлкөбүз. Жоопкерчиликти толук мойнубузга алалы. Тетиги бийлик келип баарын оңдоп коет деген сөздөн арталы. Ооба, бийликти тандайлы, депутаттуу башкасын, бирок аны көзөмөл кылалы. Көзөмөл кылалы дегенде ошо журналист көзөмөл кылсын, молодец, рахмат айтыш керек журналистке. Активдүү жаран барып, муну туура кылып атасың, туура эмес кылып атасың деп айтып туруш керек. Өтө туура эмес, аша чагып келсе, площадька чыгып, бир аз митинг кылып коюш бул нормалдуу нерсе. Ар бир батышта өнүккөн өлкөлөрдө бул нормалдуу нерсе. Азыр сиз жаңылыктарды ачсаңыз, например, Израилде эмне деп атат? Премьер-министр Нетаньяху анча-мынча сот чечимдерге мага киргишкенге уруксат бергиле, мен өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн кээ бир сот чечимдерин өзгөртөм десе, эл чыгып алып, мына 1-2 жумадан бери күндө митинг площадьта Израиль. Нетаньяху, сен эмне кылып атасың? Биздин сот системасына тийишпе, колуңду тарт деп болуп атат. Бул нормалдуу нерсе. То есть эл чыгып өзүнүн оюн айтып, бул болбойт, жакпаса бийлик анан барып аны милиция менен куаласа, албетте революция болот. Чыгып, кое турлачы, хорошо, мен да ойлоноюн. Эмне туура эмес болуп атат деп эл менен кеңешип бир чечимге келсе, бул нормалдуу нерсе. Ошентип өлкө өнүгөт. Ошентип элдин кызыкчылыгы да эске алынат, бийликтин аракети дагы колдонулат. Ошондо гана өнүгүү болот өлкөдө. Анан мен кыйынмын, мен баарын чечем деген эмнеге алып келет? Кыйналган элге алып келет. Кыйналган элдин саны көбөйө берет, нааразылар көбөйө берет, адилетсиздикке кабылгандар көбөйөт, анан ал пар бир күнү атат. Жанагы кайра революциялар ошон үчүн болуп атат. Алар асмандан түшүп калган жок, алар революцияларчы. Ал бийликтин элге мамилеси, то есть любой өлкөдө бийлик менен эл, анан ортодогу эң маанилүү катмар албетте бул депутаттар. Депутаттар ошол жана көчөгө митингге жеткизбей, парламенттен айтып туруш керек, токто, урматтуу премьер-министр же башка
Бияга туура эмес болуп атат. Бир аз кеңешели, тиңители, мынтели, өйдө ылдый кылалы деп мындай нормалдуу бир адам керчиликтүү, бирөөгө зыян алып келбеген жолдор менен бул маселелер чечилиш керек. Анан күчкө салып, бийлик күчкө салса, анан эл да күчкө салат, анан акыры революция болот, акыры баарыбыз артка кайтып, баарыбыз зыянга учурайбыз да. Туура. Анан ошол элдин аң сезими ойгонуп, көп нерсеге көзү жетиш үчүн сөзсүз түрдө билим жаатында оңдош керек экен. Азыркы тапта сиз дагы ошол билимге салым кошуу менен алек экенсиз. Анан айтайын дегеним кечинде Facebook'тан карап отуруп бир нерсени бөлүшүп койдум. Өзүм баракчама мугалим кичинекей баланын күчүк алып мектепке күчүк алып келгени үчүн шунчалык мындай ашкерелеп жаман кылып атканын байкап калып, анан атаң көрөй ушу мугалимдерибиздин деңгээли бийик боло албаса, балдарыбыздын деңгээли кандай болот деген нерсе болуп атат да. Чыкса балким окуучуларды гана эмес, баягы ата-энелерди, мугалимдерди кошо баарын окутуп, баарын бийиктикке чогуу чаран чыгарыш керек окшобойбу? Сиз мына туура байланышты айттыңыз. Билимдин деңгээли мугалимдин деңгээлинен бийик боло албайт экен. Балдардын билим деңгээли мугалимдин. Демек, мугалимдердин билим деңгээлин өстүрө алмайынча биз балдардын билим деңгээлин өстүрө албайбыз. Демек, мугалимдер менен күнү түнү мугалимдер өзүлөрү ар дайым өсүп туруш керек. Математиксиңби, химиксиңби, тилчисиңби, кимсиң, ар бирөө деңгээли ар дайым заманга жараша өсүп турбаса, балдарыбыздын билими өспөйт. Бул өзүнчө бир маселе. Анан экинчи чоң байланыш, мен изилдеп чыктым. Өлкөнүн экономикасы ошончолук бийик өсөт, канчалык эли билимдүү. То есть элибиз, балдарыбыз билимдүү болбосо экономикасы өспөйт. Анткени билимсиз адам кара жумуш иштейт. Кара жумуштун айлыгы да аз, адам кыйналат, аз жашайт, кылмышкерлик көп болот, коррупция көп болот. Бул бири-бирине байланган нерсе. Демек, биз азыр күнү түнү билим системасын дүйнөдө изилдеп, кайсы өлкөлөрдө эң алдыңкы деңгээлде ошол деңгээлге теңелгендей жол менен кетишибиз керек. Биз 7-8 айдан бери бир чоң жумушчу топ болуп, билим берүү министрлиги менен 8 айдан бери иштеп атабыз ушул тармактанчы. Анан албетте билим берүү министрлигинде иштеген адамдар алар катып калган, ошо каткан нерседен чыккысы келбейт. Биз айтып атабыз, кое турулачы, мына Эстония өлкөсү дүйнөдө 5-чи орунда экен рейтингде билим деңгээли боюнча. Анан Эстониядан ошо билим берүү министрлигине эже таана эшитеген бир эжени таана чакырып, бияка 2-3 күндүк жакшы баарлашуу болду. Биздин депутаттарга айтып берди, билим берүү министрлерге, мугалим директорлорго Эстонияда кантип иштейт билим берүү системасы. Грузияда 70% калк англисче сүйлөгөн үйрөнүп алды. Билим берүү системасын кыйла өстүрүп алышты. Кантип бет буга жетишти деп, мурунку ошол кезде реформа кылган министр Дмитрий Шашкини дегенди чакырып, аны менен да көп иш кылдык. Казакстан 2011-жылы буларда 20% эле бала чака бала бакчага барчу экен. Азыр бул көрсөткүч 97%га чыгып. Бизде 2011 13% балабыз бала чака барса, алган бадыр болгон 23% барат экен. Өзгөрүү бир жок эсе да. Казактар ошого кантип жетишти деп аны да изилдеп, ошонун баарын биз жаңы мыйзамга камтып киргизип атсак, тилекке каршы билим берүү министрлигинде иштеген ошол 15-20 жылдан бери отургандар аны өзгөрткүсү келбейт. Биз айтып атабыз, биз муну өзгөртө албасак, биз эчтекени өзгөртө албайбыз. Экономиканы да өстүрө албайбыз, кылмышкерликти да жок кыла албайбыз. Элдин чөнтөгүндө оңдой албайбыз. Биз муну оңдойлу деп азыр ошо 5-6 айдан бери катуу салгылашуу болуп атат. Бирок бир 20дан ашык депутат бизди колдоп атат. Буюрса ишке ашат деген ойдомун. Анан экономист катары мен карадым, сиз деле Назира карап көрсөңүз болот Google'дан. Бала бакчага барбаган бала экономикага салым кыла албайт экен почти что. Барган бала, то есть бала бакчага $1 коротсоңуз, ал экономикага $16 болуп кайтат экен. Анткени 5 жашка чейин алган баланын билими өтө маанилүү экен. То есть биз 100% балдарыбызды бала бакчага беришибиз керек. Кыргызстанда 1.200.000 жакын бала бар экен, бала бакчага барат. Ошонун баарына бала бакча табышыбыз керек. Бизде болгону 5тен 1 эле барат.
4-өөнүндө жок бала бакча. Бул маселени чечиш үчүн биз айтып атабыз, азыр бала бакча ачыш үчүн 14төн ашык бир документ керек экен. Ошонун маанилүү экиле документин калтыралы, пожар болуп кетпейт, жана санитарлык шарттар туура деген экиле кагазга жетет, калганын баарын ачканга уруксат берели. Эгер биз муну азыр кылбасак, анткени Казакстан муну ошол жол менен барып чечип салыптыр бул маселени. Биз эмне чечпей атабыз? То есть билим берүүнү оңдой албасак, калган жагын оңдогум деген ал болбогон нерсе да. То есть мындай айтканда жана орустардын макалында Ваня не воспитал, Иван Ивановичем не перевоспитаешь дегендей, бул биз билимдин оңдошубуз керек. Бул эң маанилүү нерсе. Анан калганын уже четинен иштей беребиз. Ушуну эл өзү талап кылса жакшы болот эле го деп ойлойм да. Кандай деп ойлойсуз? Мисалы үчүн менин балам бала бакчага барыш керек. Менин балам барып аткан мектептеги окуу системасы мага жакпай атат. Балабыз мындай кол мүнөз эмес, мындай кожоюн мүнөз, мындай эркин болушун, өз оюн мындай кенен айта алышын каалап атабыз дей турган болсо, мисалы үчүн жогорку окуу жайда билимдер 5 жыл окуду, балам эчтеке билип чыккан жок. Мен бул 6 айлык курска берип, анан башка профессиясын өнүктүрдүм, 5 жылдык акчам гана деп мындай талап кылсак болобу беле? Бизде кыргыздарда бир өзгөчөлүк бар, негизи баарыбыз эле балдарыбызды окутканга аракет кылабыз да. Илгери билем, 90-жылдары бизде ар бир кыргыз ата-эне баласын университетке окутканга аракет кылчу. Акыркы уюн сатса дагы окутчу. Бирок бул бир жаман нерсеге айланды. Биздин жанагы билим бере албаган университеттерде эле ал уюн алып коюшту, бирок балага билим бере алган жок. Анткени бизде 70% бала университетти бүткөн жумуш табылбайт экен өзүнүн адистиги боюнча. То есть бул алган билими 5 тыйынга барабар болуп калыптыр. Биз ошонун баарын изилдеп айтып атабыз, андай университеттерди жоготолу. Сапаттуу иштегендерди калтыралы, калган университеттерди сапаттуу иштете алган командаларга гана берели. Мектептерде дагы азыр мектепте келип сенин дуалыңды текшерет, столуңду текшерет, канча китебиң бар текшерет экен, а баланын билимин эч ким текшербейт экен. Биз айтып атабыз, аны мына текшергенди токтотолу, биз баланын билимин текшерели. Эгер баланын билими жакшы болсо, демек мугалимдер жакшы, директор жакшы, иштей берсин. Эгер тескерисинен болсо, анда булардын баарын алмаштырыш керек. Мүмкүн тиги туугандарын коюп алган, же башканы коюп алган, тем более азыр айлык жакшы мугалимдерде мындай салыштырмалуу. То есть деп ошонун баарын сунуштап атабыз, бирок эми буйруса ишке ашат деген ойдобуз, бирок каршылык бар. Ата-энелер бизди колдош керек ушул жерденчи. Эгер колдосо, ошондо өзгөрүү болот. Анткени эми көптөгөн ата-эне ошого кызыкпайт экен да, андан ары карабайт экен. Эмне кылып атышат? Просто балам байкуш, билими төмөн, мигрант, Москвага барып, грузчик болсо деле иштей берсин, ушинтип өмүр өтө берет дейм. Дейт, анан бир күнү грузчиктиги байкуш белин ортуп алып грыжа болот, анан тапкан акчасы леченияга кетет, инвалид болуп калат. Убагында туура чечим кабыл алса, ал андай кара жумушту кылмак эмес. Эгер мектебибиз жакшы окутса, ал Москвага барган күнү деле грузчик эмес, бир офисте менеджер, же программист, же күчтүү бир финансист, же дагы бирөө болуп иштемек. Ушул жерден мен айткандай, биз жоопкерчиликтүү мамиле кылбасак, өзүнөн өзү бул өзгөрүп кетпейт жакшы жака. Азыр сиз айтып аткан ошол билим тууралуу мыйзам ишке ашып кала турган болсо, Кыргызстанда кандай өзгөчөлүктөр билим жаатында болот? Кескин. Биз балдардын билимин текшерип, деңгээлине жараша чечимдерди кабыл ала баштайбыз. Биринчиден кадрдык маселелер. Жана 5 жылда бир директор алмаштын деген нерсе жоголот. Жакшы иштеген директорлор иштейт, иштей албагандары алмашылат. Анан Эстонияда шаар мектеби менен айыл мектебинин айырмасы балдардын билими жок экен. Бир 3-5%. Бизде 2 эсе. Бизде айылда мектепти бүткөн бала менен шаарда билими 2 эсе экен разница. Например, Бишкекте окугандардын мектепти бүтүргөндөрдүн 75% окуган нерсесин түшүндүрүп бере алат экен, айылда 43% түшүндүрүп бере алат экен. Калгандары окуйт экен, бирок түшүндүрүп бере албайт эмнени окунду. Бул чоң проблема. Например, Эстонияда 97% түшүндүрүп бере алат, шаарда, айылда 95%. То есть биз тилекке каршы абдан артта калып калдык билим берүү системасынан. Анан эң чоң коркунуч
эчтеке кылбай атабыз да ошонун баарын билген кишилер билим берүү министрлигинде жана башкалар эми жаман ну ладно дегендей мамиле да болбойт да андай. Анан ошо билимсиздиктен улам болуш керек да бул нерсе. Билимибиз жетпей аткандыктан оңой нерсеге мындай аябай алданат экенбиз да. Мисалы үчүн үйгө жатып эле акча тап, сен байыгың келе. Кел мага $10.000 мен сага квартира подарок этем эртең деп да. Жок, мен бат эле квартиралуу болгум келеби деген нерселерде аябай алданып, ошон үчүн сетевой маркетинг, жанагындай кооперативдер, ар кандай пирамидалар аябай көбөйүп кетип, эл тим эле укмуш күйүп атат. Бирок өкүнүчтүүсү бир күйгөндөн кийин баягы айранды үйлөп ичип калат го, биз айранды үйлөбөй атпайбызбы? Биз кайра эле ошол отко чуркап атабыз, кайра эле ошол нерселер өнүгүп атат. Европаны кыдырып келгенде, бизде сетевой маркетинг, кооператив дегендер жок деп каткырачпай жакта кыргыздарчы. Силер өлө жомокко ишенесиңер депчи. Мен башыман өткөн эки окуяны айтып берейин. Тоже мында бир 2 жыл мурун Кара-Балтада бир тааныш байке бар. Мажит деген байке бар. Анан ал жазат, элдар, ошо апам үйүн сатып өзүнүн ушу бир эмеге Финико деген бир нерсеге кирген атат. Эмне дейт? Ошо айтып берчи дейт. Интернет эми Google'га 2 кнопка бастым, Финико жөнүндө мала. Бул финансовый пирамида экен. Мен түшүндүм сразу. Айттым, Мажит байке, апаңызга айтыңыз, токтотсун срочно. Күйүп кетет. Үй да жок, эчтеке жок. Чачын жулмалап эле калып калат ал, апаңыз токтотуңуз десем, ал барып, жок, апам муну кылып салды деди. Туй ата дедим. Анткени мен көрдүм бул кооз сөздөр, алдамчылар, профессиональный жулик, мошенниктер мунун башындачы. Ошо россиялыктар экен. Анан 2 ай, 3 ай өтпөй эле Мажит байке чалды, болду, апам ыйлап отурат, чачын жулмалап, $25.000 саткан үйдө акчасы да жок, эчтеке жок, сөттүлөр, алдап кетти. Башында ишенип алган эчечи. Мен $25.000 берсем, анан ара мага бир 2-3 жылдары бир $50-60.000 ордуна чоң үйдү коюп берет экен деген бир жомокко ишенип алган да. Анан өткөндө бул Ихсан менен маселе болуп атпайбы? Ихсан боюнча дагы жетекчилердин бирөөсү келди да. 1 жылдан мурун ашып кетти, ушундай маселе болуп атат. Мен элден көп акча алып алдык, биз компания катары үй алып берели дедик, бирок мына 30-40% алып бердик, калганын алып бере албай атабыз. Кандай кеңеш бересиң деди, мен көрдүм, бул жакшы иш бүтпөйт. Негизи кооператив деген нерсе бул мындай, могу жерде 4 киши отурсак, биз айтып атабыз. Так, давайте Назира да үй алгысы келет, мына Айтбек да үй алгысы келет. Тоже үй алгым, мен да үй алгым келем. Бирок биз ортого чогултсак, мына биякта $10.000 бар, биякта $5.000 бар, биякта $10.000 бар, менде там билбейм, да $5.000 бар. Ортого чогултсак $30.000. Назира айтып атат, давайте квартираны биринчи мен алайын $30.000. Анан кийинкисин Айтбек алып беребиз, анан кийинкисин бияка, анан кийинкисин бияка деп ошентип сүйлөштүк. Хорошо, ортого акча чыштадык. Назира алды квартирасын. Ошо Назира жыргал үйүндө жашап атат да. Анан Айтбекке да чогултуп атабыз покачы. Анан Айбек да алып калды, может быть, квартирасын. Анан Назира чыгып мактанып атат. Мен квартира алдым, биздин кооператив Назира энд ко сонун иштеп атат. Мага дагы келгиле акча салгыла депчи. Анан мага очередь жетпей калды. Мен үйсүз калдым, биякта үйсүз калды. Анткени кийинкилер Назира баш болуп акча салгысы келбей койду. Акча уже жалко коротушчу. Же акча болбой калды, чындыгында турмуш кыйын болуп калды. Демек, кооперативди мындай жол менен иштетиш бул акылсыздык. Анткени жөнөкөй адамдар бири-бирине гарантия бере албайт. Германияда бар кооперативдер, бирок анын артында мамлекет турат. Мамлекет аны эшек такалагандай эле баарын карайт. Не дай бог бирөө акчасын берип койсо түрмө камап салат. Сен мунун акысына кирдиң. То есть бизде кооперативди мамлекет гана иштетсе, ишенсе болот. И то 100% эмес. Калгандын баары ал бош сөз, жолобогула. Ошо элге айтат элем, финансовый пирамида, кооперативден жанагы шайтанды көргөндөй эле качкыла. Башка вариант жок бул жердечи. Оңой эле үйдө жатып эле акча табасыңар дегенден да качкыла. Анан ошол кооператив менен жөнөкөй турак жайдан үй алууну мындай экөөнүн айырмасын билбегендер абдан көп экенин баамдадым да.
үй салынып атат, строительдер иштеп атат, бир Көзүң бир нерсени көрүп атат. ооба көзүм көрүнүп атат да мындайчы, анан ошо жактан үй сатылып атат десе, бул дагы кооператив да, бул дагы алдап кетет да деп чочулуп аткандарын көп көрдүм да. Кооператив менен мындай салынып аткан строительство, мындай немелер, үй курулуштарынын айырмасын. Кооператив бул аба. Бул ошол жерде отурган жолукчан же жолуксуз эженин же башка бирөөнүн болгон сөзү болду, башка аякта эчтеке жок. Эгер сиз бир үй курулуп аткан үйдөн алып атсаңыз, жок дегенде жери турат. Сиз документке кол коюп атканда текшериңиз. Ошол жер ошол компанияга таандыкпы? Ээси ошол компаниябы? Экинчиден, уруксаат толугу менен барбы стройкага? Үчүнчүдөн, бул компаниянын ээлери эч качан эч кимди алдаган эмеспи, соттолгон эмеспи? Керек болсо справка о несудимости сурап баарынан. Ошону текшерсеңер, анан силерге сөз берип атсам, мен 3 жылда салып, сага квартираңдын ачкычын берем, сен 3 жыл шашпай акчасын бере бер десе, ошондо эми ишенсе болот. Эми 100 болбосо да 80-90% гарантия бар, что буйруса баары жакшы болот. Кооператив бул жөн эле аба, аякта эчтеке жок. Аякта жер да жок, үйдүн документи да жок, эчтеке жок. Жөн эле бирөөнүн сөзү. Ал бирөө ким экенин бир Кудай билет. Ал мамлекет да эмес. Ал жер андайга жолобош керек. Курулуп аткан үйдү рассрочка алыш, ал нормалдуу нерсе. Болгону жана мен айткан нерселер текшерип чыгыш керек. Жерди, уруксаатты курулушка, анан обязательно өзүнүн келишимин, бизде госрегистр бар го жанагы Манас көчөсүндө, Горкийден ылдыйраак. Ошол жерден барып регистрациядан өтүп коюш керек, чтоб сизге таандык квартираны 2-3 кишиге сатып ийбесин. Андай да тилекке каршы случайлар болуп атат. Госрегистрден эметсе бүттү. Бул үйдү сиздин уруксаатсыз квартираны эч кимге башка сата албай калат бул строй компания. То есть ушул нерселерди кылып коюш керек. Анан сиз жөнүндө чөйрөлөрдөн, тегеректеги адамдарыбыздан жакшы пикир угуп калам да. Ушул киши келсе оңолобуз, аябай мыкты жигит, кыйын жигит деген сыяктуу бир көзүңүзгө мактоо эмес. Бирок сурайын дегеним, бир мыкты жигит же бир мыкты айым ал Кыргызстанды оңошуу кыйын болот. Жалгыздараак токой болбойт дейт. Сиздин тегерегиңизде чынында эле мындай сизге окшогон мыкты команда барбы? Эртеңки күнү Кыргызстанда андай-мындай болуп кетсе, мындай башына тура ала турчу, жөндөп кете ала турчу. Мен биринчиден бир адамга ишенүү системадан алысмын, ишенбейм андай системага. Биз бир баатыр күтпөшүбүз керек экен да. Манас деген ал Манас эмес. Манасты Бакай ата сактап калган, Чубак Сыргак, жана анын Алмамбет, керек болсо Кытайга, Бейжиңге барган, согушту дагы аны Алмамбет апарган, болбосо ал бир Кытай каяктан келген. То есть бул жерде бири-бирин иштеген, баланстаган, мыйзам иштеген бир система керек. Болду. Ал жерде ошол система өзү алдамчыларды, ишин кыла албагандарды өзү сөрттөп ыргытып туруш керек сырткачы. Например, парламент системасына өтүп, биз премьер-министрди шайлайбыз. Анан ал премьер-министр жылына 3-4 жолу анан жылдын аягында отчет бериш керек. Мен жылдын башында план коюп атам, мына муну оңдойм, тигини оңдойм, бюджетти көтөрөм-көтөрбөйм, жана башка, анан жылдын аягында отчет берсин. Муну кылдым, кылган жокмун, кылган жокмун. Кылдың, молодец, дальше иште. Кыла алган жоксуң, рахмат, иштегенин бирөөнүн колуна берди. Болду. Биз жана башында айткандай, бийликти бир Кудай деңгээлине көтөргөндөн токтотушубуз керек. Бул иштей турган кызматчы адамдар, айлыгын жакшы төлөп берели. Бирок ишти кыла албаса, айдай эле жумуштан. Алдап урдаса, камайлы унчукпайлы. То есть биз ушундай системага өтсөк гана өнүкпөгөндө кайда барабыз? Ошондо Швейцария болушубуз мүмкүн. Аны кыла албасак, эми ал анда куруу сөз. Демек, жоопкерчилик ар бир элде бир эле адамга жоопкерчиликти үйүп коюп, анан жалдырап, бул качан өнүктүрөт деп отурбашыбыз керек. Өзүбүз өз жашообузга кожоюн болушубуз керек. Албетте, ансыз маселе чечилбейт. Ансыз бирөө келип орусбу, Кытайбы, американецпи Кыргызстанды оңдобойт. Кыргызстанды сен оңдойсуң, сен кыргыз жараны оңдойсуң. Всё, болду. Аны үчүн жоопкерчиликти мойнуңа ал. Шайлоодон кимди тандап атасың? Тандаганда ошол сөзүн берген адам сөзүнө туруп атабы, турбай атабы? Туруп атса, турбай атса коркпой эле жаз. Instagram, Facebook, сен калпычы экенсиң, сен монткенсиң деп ачык эле айт. Ал проблема жок ал жердечи.
Анткени ал сенден чөнтөгүңөн айлык алып атат, сен салык төлөп атасың, ошондон айлык алып атат, ошону менен машина менен жүрүп атат. То есть ал сага иштеп атат, ал отчет бериш керек, ал нормалдуу нерсе. Сонун Элдар мырза кичине болсо дагы ушул элдерге саясий жактан дагы, финансылык жактан дагы мындай кулак кагыш кылып, көзүн ачып бир аз угут сээп койдук. Эртең көрүп чыгат деген ишенимдебиз. Келип бергениңиз үчүн терең ыраазычылыгымды билдирем Элдар мырза. Кыргызстан үчүн салымыңызды кошо бериңиз. Эл жерибиз деген патриоттуулугуңузду, мекенчилигиңизди жакшы билебиз. Сизге да рахмат, Назирайым. Элибизге айтат элем, сезимдер менен эмес, акыл менен жашаганы үйрөнөлү. Сон, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, бүгүнкү эфир сизге пайдалуу болду болуш керек. Пикирлериңизди сөзсүз түрдө комментарийге жазып коюңуздар жана каналыбызга катталганды унутпаңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.